Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү менин эфирим коррупция жана аны менен күрөшүү жөнүндө болот. Биз көп учурунда ошо угабыз да, ошо коррупция менен күрөшүүгө ушундай оор депчи. Чын айтканда бул абдан жеңил. Коррупция кайсы жерде бар? Кайсы жерде жабык, караңгы жер бар болгон. Караңгы жерден кетип барсаң, бир нерсе жатса акырын алып алгың келет, эч ким көрбөй эле да депчи. Коррупция да кудум ошондой да. Светти күйгүзүп койсо, бардык жерде жарык, бүт жерде видео камералар турса, эчтекени урдай албайсың. Коррупция менен да кудум ошондой кылыш керек. Свет күйгүзүү деген бул эмне? Бул мамлекеттик жасап аткан иштерде ачык айкындуулук болуш керек. Ачык айкындуулук бар жерде ар бирибиз, сиз дагы, мен дагы мамлекеттик чиновникти ишин кандай жүргүзүп, эмне кылып, кандай натыйжага келип атканын билип алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мен коррупция менен күрөшүүнүн жолун, анан эмне үчүн ошол болбой атканын бир мисалда айтып бергим келип атат. Бир күнү мен унаамды жолдун боюна токтотуп коюп, бир кезигүүгө барып келип, анан кайра сыртка чыксам, машинем жок. Көрсө, баягы тыюу салынган жакка токтотуп коюп турмун, машинемди эвакуатор алып кетип каптыр. Анан барып, келгенден кийин өзүм бир 2,5 миң сомдой акча короттум, 1000 сом мамлекетке кетти, 1,5 миң жана эвакуатордун компаниясына кетти. Анан көрөйүнчү ушул кандайча деп карап баштадым да. Баягы квитанцияны төлөгөндүн квитанциянын ичинде сөзсүз түрдө ИНН болот да, биздин пин-код. Мекеменин дагы ИНН бар. Анан компьютерге отуруп алып, ачык бюджет деген портал иштечү бизде. Ошол жака ИННди киргизсем эле, бир жылдын ичинде канча салык төлөгөнү билинип калды да. 350 сом. Кудай сакта, 350 сом деген бул эмне деген? Целый мекеме. Бир келгенде эле 2 унааны тартып кетет, 1,5 миң сомдон 3 сом түшүп калат. Андай машинелер толтура, баягы тыюу салынган жерлер көп, парковка жок. Жөн эле күндө ташып отурушат, 350 сом салык деген бул эмне деген шумдук? Анан тендерге кирдим, анткени мамлекеттик болсо дагы, муниципалдык болсо дагы, шаар жайыл, ал тендер аркылуу кызматты алыш керек, алжасыш керек да. Менин шаарыма ушундай эвакуаторлору бар мекемелер керек болуп атат. Келгиле, сүйлөшөбүз, баганча болот депчи. Анан мамлекеттик сатып алуулар боюнча порталга кирсем, баягы кызматты даже порталга илишпептир. Значит, бул аркасында чоң бир кызматкер тургандын ишканасы, акырын салык да төлөбөйт, тендерде да катышпайт. Акырын келе эле, жыргалда любой машинени чыгып кетти, алып кетти. 1,5 миңден 2 машинени сүйрөп кеткени 3 миң сом түштү. Бир күндө ошондойлордун толтурасын жасап коет, жыргал. Бүгүн ошол ачык бюджет деген портал иштебей калган. Азыркы министр финансов ишке келгенден баштап полностью жаап салган. Мына азыр биз партиялардын фондуна акча чогултуп атабыз. Мамлекетти оңдош керек, мамлекетти куткарып калыш керек депчи. Анан кээ бир партияларда 3 миллион салып койгондой болуп атат. 2 миллион салгандар болуп атат. ИННни сбивать этип эле, бул ким? Байыса болот, но бирок байыгандын аркасында салык да жатыш керек. Ар бир 1000 сомуңдун 10% бул салыкка кетиш керек. Эгер мен бай болуп акчаны салсам, мынакей, мындай ишканам бар, мындай салыгым бар деп мен өзүмдү ошол маселе мени мындай сактап туруш керек да. Мен деген мамлекеттин бюджетин топтогон мекемемин депчи. А бизде акчаларыбыз момундай деп коет дагы, сбивать этип билип алайын десе, ал порталды жаап салган. Биз бүгүн биле албайбыз кайсы мекемеден канча салык түшүп атканын. Эмнеге биле албайбыз? Менде болгон кишилердикин бат эле келе калып туруп, канча салык төлөп атасың деп теңшерип ГКНБ жөн эле ар бир тыйынды карап коюп турат. Эмне себептен кээ бир аткаминерлердин угуп калып атсаңар керек, мынтип бул аткаминердин 14 курулуш компаниясы бар экен деп. Илгери ошол портал иштеп атканда журналисттер чыгарып алып туруп, 14 курулуш компаниялары 1000 сом бир жылда салык төлөйт экен деп. Курулуш компания 1000 сом төлөйт деп эмне деген шондук? Ошон үчүн баары баягы саясий эрк деп коебуз бир кишиге, ошондон кызыктар да. Бирок ошону жасап атабы? Бүгүнкү күндө канча деген кызматкерлер мамлекеттик органда отуруп алып, өзүнүн бизнестерин балдарына ачып берип койгон, аялына жаздырып койгон.
тендерсиз, салык төлөгөнсүз өзүнүн компаниясын коргогону гана бийликке келишет. Бул коррупция жөнүндөгү маселе. Коррупциянын аркасы менен салык түшпөй калса, биз баарыбыз балдарыбызга сапаттуу билимди каалайбыз. Мындай болгон айлыкка сабак берип аткан мугалим эмне балдарыңарга душасын вкладывать этмек беле? Башымда отпойт, эми жазып отур деп коет. Мындай болгон айлыкка иштеп аткан врач, даже айыл жергесинде силерге врач дагы келгиси келбейт. Мына көрбөдүкпү акыркы пандемияда? Баары Бишкекте эле калышат дагы, момундай кичике айылда жашап, кичике айлык алгандан көрөк рахмат деп келбей да коюшат. Ошондо ден соолугубуз күмөн маселеси, балдарыбыздын келечеги үчүн жашап келебиз деп коебуз, ал күмөн. Коррупция биздин келечекти урдап аткан болуп атат. Жаштар айтат, эмне кылам, апа биякта калып, мен бизнес түзсөм, 2 күнүн биринде теңшерүүчүлөр келип башымды оорутса, салыкчылар келип салыкты толтура салып салса, банкрот болсоң, эмне кереги бар? Анан бандиттер келип рейдеровать этип, давай бизнесиңди деген теге башкага жаздырып берген ато башыңды жарам деп турса, Кыргызстанда өнөкмөк беле. Коррупция баарыбыздын келечегибизди мектеп урттай жеп келатат. Ал үчүн эмени эле ачып коюш керек. Ачык айкындуулук порталды. Ошондо ар бир киши теңшерет дагы, тиги аткаминер дагы салык төлөткөн, бул карапайым да салык төлөткөн деп баарыбызга адилеттүү система түзүлө турган болсо, ар бир киши ору болсо дагы салык төлөгөнгө барат. Тигиники төлөбөй эле эмне үчүн мен төлөшүм керек деген эме болбойт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бир нерсе оор дегенге таптакыр ишенбегиле. Туура системаны салып кое турган болсо, ар бир реформа жеңил эле, ыкчам, кичинекей эле учурда ишке ашып оңолууга кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Коррупция менен светти күйгүзүп күрөшсө болот. Рахмат. Бүгүнкү эфирибиз ошо коррупциянын күрөшү жөнүндө. Дагы кандай бир темаларды уккуңар келсе, жазып коюп тургула. Мен байма-бай ушинтип эфирге чыгып, кандай бир маселенин мисалдын негизинде бир маселени ачыктап, кандай жолдор болуш керек талкуулап турабыз. Барыңар аман эсен болгула, жакшы маанай каалайм. Бар болуңуздар.